Экранда министрдин кызынын махабаты аттуу тасма пайда болгондо көпчүлүктүн көңүлү бурулуп, кызыгуусун арттырган эле. Андагы башкы каарман эки кыздын сүйүүсүнө курчалган тасмадагы жоробек жашоодо Аскат Эрбаев бүгүн менин каарманым болду. Алдыда биз Аскат мырзанын кино жаатындагы ийгиликтери, актерлуктан сырткары эмне менен алектенери, балалык кездеги таттуу көз ирмемдери жана баарыбызга кызык болгон анын бойдокчулук жашоосу тууралуу маек курмакчыбыз. Алгач кепти Аскат мырзанын министрдин кызынын махабаты тасмасына кантип тартылып калганы тууралуу учугун баштасак. Буга ошол режиссердун сунушу боюнча эле тартылып калдым. Спорттун жардамы чоң десем болот. Ага чейин мен спорт менен алектенип жүргөнмүн. 2001 жылдан бери, 2002 жылдан бери Кытайдын тайцзичуан деген ушундай бир боевой искусствосу бар. Ошол боюнча машыктыруучу болуп иштеп, анан кийин Бишкекке келип, Бишкектен залда иштеп жүрдүм. Машыктыруучу болуп, анан режиссер өзү келип жүргөн, ошол ден соолук үчүн анан сунуш кылды. Ошентип биринчи кадамым 2005 жылы ошол фильмден башталды. Демек сиздин ушу спорт менен машыгып жүргөнүңүз үчүн эле ушул киного тартылып калгансызбы же кандайдыр бир дагы бир себептер барбы? Спорт менен машыгып жүргөндүгүм үчүн спорт чоң жардам берди десем болот. Анан өзүм деле кызыгуум бар болчу. Актерлук кесипке эмес, тасмада жанагыдай мушташуу сценаларын жараткым келчү да. Көрсө бул актер, алар деле актер экен. Мен кичинекей кезимде көрүп алып чыкканчумун. Бирок алардын актер экенин мындай билбептирмин да. Көрсө алар деле актер экен. Спорт ушундай тасмаларды, постановка бойлорду ушинтип коюшуп тартышат экен да, көрсө. Кечирип койчуңуз. Анан ошо министрдин кызынын махабаты киносуна өтсөк, ал жерде ачык сценарийлер бар экенин элдердин баары жакшы билсе керек. Муну тартылуудан мурда сиз сценарийин окуп чыксаңыз керек, э? Мурдун кырдач, кашы көзү кара. Бул келбети Брусиликине окшош. Болгону кайсымышым галстуктарыңызы соп-соң эле жыйып топтоп. Сценарийин бул өзү китеп боюнча эле тартылган. Бекмырза Рахман уулу деген кишинин министрдин кызынын махабаты деген китеби чыккан. Бул фильм тартылганга чейин эле мен бир 2,5 жыл мурун окуганмын да. 3 жыл мурун окуганмын. Ошондо окуп атып, ошол көз алдыма кинодой болуп, мындай тасмадай болуп тартылган да. Анан кино кылып тартса жакшы болгудай экен деп ошондо бир ойлонгонмун да. Ошол ойлонгон оюм 3 жылдан кийин ушул иш жүзүнө ашты да. Аябай деле ачык цена жок аерде. Бул китепти мен мурун окуп, анан бул ошол китеп жөнүндө айтып, ушуну фильм кылып тартабыз дегенде ошол жер эсиме келди. Бирок ал жерине кармалып отурган жокмун да. Негизинен бул сценарийде, бул китепте, бул фильмде мушташа турган жерлери көп да. Мага ошол жерлер аябай жакты. Ошого кызыгып эле, ошондон эле тартылууга макулдугумду бердим да. Анан айтып коет эмеспи, негизи эле дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат депчи. Анан ушу киного тартылгандан кийин сиздердин досторуңуздардын, санаалаштарыңыздын арасында катуу сөз угуп калган жоксузбу? Досторумдун арасында, жакшы тааныштардын арасында катуу сөз уккан жокмун. Фильм тартылып башталган мезгилде адамдар, эми чоң адамдардан, режиссердун жанында жүргөн кишилерден баягы бир группа түзүлүп калат да. Ошолордун менин көзүмчө эле сүйлөшкөн сөздөрү эсимде азыр. Эмне деп сүйлөштү элесиз? Сүйлөшчү алар фильм тартылып башталган мезгилдерде башка эле адам тапсаң болмок деп, ошол адамдарчы, башка эле адам тапсаң болмок. Же кандай билбейм, бизге мындай жаккан деле жок. Фильмин көрөсүң, неудачный болуп калат. Сиздин дарыйыңызга айтылган сөздөр да, мага менин көзүмчө эле айтышчу ошентчи. Анан мен ал нерсени мойнума алам, актерлук чеберчилигим жок болчу анда, актерское мастерство деген менде ал мындай түшүнүк, андай нерселер жок болчу. Мен ал мезгилде окуй элек болчумун да. Бирок мен ишенген эле нерсем, мен ошондо ичимен ойлончумун да. Жанагы мушташ жерлерин, жакшы постановкалардын баарын өзүм коем.
ичимен айтчумун да, көрөсүңөр, буюрса жакшы фильм чыгат деп. Катуу сөздөрдү угуп калдым деп атпайсызбы? Ошодон кийин мындай кино жатын деги эле алып кетпейин деген оюңуз да келди, таштап салайын ушу менен депчи. Жок, таштап салайын деген менде ой болгон жок. Менде андай мүнөз жок. Бир адамдын сөзүнө теригип, ошол нерсеге арданып же болбосо кабачылык тартып, андай болбош керек. Тескерисинче мен кайра күч алдым ошолордон, энергия алдым, ошолорго мен ыраазычылыгымды билдирем. А ушул фильмге тартылгандан кийин сиздин жашыңызда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу? Фильмге тартылгандан кийин аябай олуттуу деле өзгөрүү болгон жок. Эми Күйөрман пайда болуп. күйөрмандар эми ал болуп жүргөн нерсе, буга чейин эле болгон, өзү боло турган нерсе го. Кичине эл көзүнө көрүнүп, эл оозуна алынып калгандан кийин аздыр көптүр күйөрмандар пайда болот. Ооба, күйөрмандар пайда болду. Бирок ал жашоону аябай деле өзгөртүп жибербейт. Мурун кандай болсом, азыр деле ошондоймун, бирок жашоого болгон билимим өстү. Ага салыштырмалуу азыр бир топ жакшы жакка калыптандым десем болот. Азыркы күндө сизди көчөдө кетип бараткан элдер Жоробек катары тааныйбы сизди же Аскат катары таанышабы? Эми менин чын атымды эч ким билишпейт да, Аскат дегенчи. Баары эле Жоробек дешет. Ошо Жоробек деп жүрө берип, ошого деле көнүп каласың. Биринчи башында кызыктай болчумун, эгер элдин баары эле буга чейин Аскат деп жүргөн, фильм чыккандан кийин эле Жоробек дешет. Кээ бирлер Жоробек деп кыйкырышат. Кызыктай болсуң, бирок азыр көнүмүш эле болуп калды. Түшүнүктүү. Ошол кинодон алыстабай эле тартылып атканда купулуңузга толбогон сценарийлер болду беле? Купулума толбогон. Эми ошол учурда ата өтө деле көп билинбейт болчу. Билинчү, бирок азыркыдай эмес. Азыр ушул учурда мен фильмди баштан аякка эле көргүм келбейт да, чынын айтсам. Актёрдук чеберчилик жагын өзүмдү алып карасам, актёрдук чеберчилик жок. Өзүмдүн ошол Жоробектин ролун, Жоробектин ички дүйнөсүн чыныгы толук ачып бере алган эмесмин. Себеби ал кезде мен башка адам элем. Азыр эми билим алып, окуп, бир нерсени түшүнгөн сайын көз карашы өзгөрөт экен. Азыр тартылган болсо эгерде, анда такыр башкача Жоробек болмок. Бул тайцы спортту туру менен канча жылдан бери машыгып келесиз? Тайцы менен 2001-жылдан бери машыгып келатам. Кудай буйруса, быйыл 11 жыл, 12 жыл кетип атат да. Мектепти бүткөндөн кийин эми айылда окуганбыз, айылда чоңойгонбуз, ал жакта тайцы жок. Ошол 2001-жылы деле Ошто бир эле жерде бар болчу тайцы. Анан мен башка тасмалардан көрүп, өзүм эле ички дүйнөмдө ушул Кытайдын ушул кыймыл аракеттерине кызыкчумун. Тайцыге жолугуп калып, ошол 2001-жылдан бери тайцы менен машыгып келатам. Азыр ошол тайцы боюнча машыктыруучу болуп иштеп келатам азыр ушул учурда. Негизинен эртеден түшкө чейин сабакта болом. Күндө сабакка келем, жакшы окуйм. Анан түштөн кийин ошол залга барам. Анан азыр ушул учурда толук метраждуу фильм тартып атам өзүм. Биринчи менин фильмим Кудай буйруса ошол элге тартылган го жакын арада. Жакын арада аты кандай аталат? Аты азыр эфирден айтпай эле туралы, мындай быш элек ашты элге жарыялабай эле туралы деп атам да. Кудай буйруса бир 70-80% бүтүп калгандан кийин атын айтып элдерге жарыя кылабыз кош. Режиссерлукту кино тартканды мен билим алгандан кийин, мурун ошол биринчи фильмге аралашкандан кийин менде кызыгуу пайда болду. Анан ушул акыркы 2 жыл, 3 жыл ичинде сценарий жазып баштаганмын. 3 жылдан бери сценариym оңдолуп түзөлүп отуруп, 3 жылда быйыл бышып жетилип, анан быйыл баштадым да фильмди. Аскат мырза Ош областынын Каракылжа районунун Кооч ата айылынын кулуну. Окуучулук кезинде сүрөткө, музыкага жакын өсүп калган мырза балалык чагы, бир туугандары тууралуу маегибизди улады. Кичинекей кезимде жоош эле бала болгон экенмин. Көп ыйлабайт экенмин. Отур десе отуруп калат экенмин да. Андан кийин мен эс тартып калгандан кийин өзүбүздүн эсте кала баштаган күндөрү. Ошондо деле эсимде, мен көп шоктонбойт элем. Мушташка жакын бала элеңизби кичинекей? Мушташка ооба, мектепте 8-класска чейин тынбай эле мушташып келдик. Мушташка мен аябай жакшы, мындай жакын элем да, мушташкым келчү. Анан бирөөнү жеңгенди аябай жакшы көрчүмүн. Ошентип жүрүп 1-классыбызда биринчи атаманыбызды 8-классыма чейин өчөшүп жүрүп, 8-классымда урганмын да. Ата энем азыр учурда айылда, экөө тең пенсияда.
Канча бир туугансыз? 8 бир тууганбыз. 5 бала, 3 кызбыз. Мен 6-сымын. А сиздин ушул кино тармагын тандап алышыңызга ким түрткү болду же кимден кандайдыр бир атаңыздын же апаңыздын чымыны бардыр ошол тарапта? Искусство жагына бизге өтө деле аябай кызыктар эч ким жок биздин үй бүлөдөчү. Спортко деле, искусствого делечи. Мен эмнегедир эле кичинекей кезимден ушул спортко көп кызыктым. Ушунун арты менен келип отуруп, искусствого аралашып кеттим. Эми атам комуз чертип кээде ырдап калчу. Мүмкүн ошонун бир тамчыларынан мындай таасири болгондур деп ойлойм да. Кичинекей кезимде бир ошо 4-5 же 3-4-5 класс ошол убактарда да менден улуу байкем аябай катуу, мүнөзү катуу бала да. Анан мен мындай менин алсыз экендигим ага мындай арданат эле да. Менин иним эмне үчүн алсыз болуп калыш керек деп. Ошого мен аябай эме болчумун мындай. Дайыма алдыга жүр, дайыма мындай башыңды жерге салбай жогору кармап жүр деп. Анан кийин мен ат мин алчу эмесмин да. Ат мингенден коркчумун. Эмне үчүн сен ат мингенден коркушуң керек деп атты токуп атайын. Мени мингизип туруп анан кийин тетакка чейин чаап барып алыс. Аябай катуу чаап барып кайра чаап келесиң. Жыгылсаң өлдүм дейт. Мен байкемден аябай коркчумун. Аябай жаман көрчүмүн ошол учурда. Минип алып чаап кетчүмүн. Келатканда чаап келчүмүн. Ошондо акырын чапчумун. Коркуп жанагы эрдин кашын кармап алчумун да. Мындай тизгинде бекем кармап. Анан аны ал жаман көрөт эле. Анан өзү минип алып, анан мени артына учкастырып алып, анан кийин катуу чапчу, аябай катуу чапчу. Аны мен коркконуман мынтип кармап алчумун. Аны кармап алсам, жана камчы менен колго чабат эле да. Колуң тарт мени кармап өзүң кет деп. Анан мен ушинтип өзүм кетип жүрүп, анан аябай ыйлап ушундай кыйналган күндөрүм көп өткөн. Жаш курагы Акбозат минген 30 жашка чукулдап калса да, актер мырзанын качан үй бүлө очогун буулатары, анын күйөрман кыздарына абдан эле кызык болсо керек. Азыр үйлөнгөнгө чынын айтсам, мындай план деле жок. Конкретно бир чечилиш керек да бугачы. Эми сүйлөшкөн кызыңыз бардыр дегени. Азыр сүйлөшкөн кыз деле жок. Бирок үйлөнүү жөнүндө план жакын арада эмес да. Себеби үйлөнгөн адам толук макул болуш керек. Өзү ички дүйнөсүндө кабыл алыш керек башка бир адамдычы. Ошол нерсени чечиш керек, анан үйлөнүш керек. Адам баласы бир нерсе жасап атканда бир ойлонуш керек да. Мисалы, кайсыл бир жака жөнөсө деле да, элементарный эле нерсе, эмне үчүн баратам, эмне иш кылам, максат эмне, ошондой болуш керек да бир. Ошондой эле үйлөнгөндүн деле бир мындай жыйынтыгы болуш керек да. Жакын арада демек үйлөнөйүн деген ой жок экен. Жакын арада үйлөнөйүн деген ой деле жок. Башка жумуштар, башка пландар азыр. Жагымдуу маектин каарманы болуп өткөн Аскат Эрбаев менен болгон маегибиз акырындап сапарын карыта берди. Чыгармачылыктын тузу оор, наны кымбат. Өз жергесине сапат менен эмгекти айкалыштырып келе жаткан кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган Аскат мырзага келечектеги пландары иш жүзүнө ашуусуна тилектешпиз.